күндөн бeri Талас облусунун Баткен облусундагы маданият күндөрүнү эң жогорку деңгээлде уюштуруп, ийгиликтүү бүтүрүп жатабыз. Бул быйылкы адеп, ыйман, маданиятын жылын алкагында болуп атат. Бул эки облустун ортосундагы болгон маданий байланышы менен эки элдин бири-бирине ушунчалык эң жогорку руханий азыгы менен болуп жатат. Бул жакында бир жума алдың биз Баткен облусу барып келдик, Талас облусуна өзүбүздүн эки күндүк маданий күндөрүбүздү өткөрүп келдик. Мына алар бизге келип, азыр эң чоң мааниде болгон иш-чара өттү. Бул иш-чаранын алкагында биз эки элдин достуктугу, биримдиги, ынтымагы, ырашкерчилиги ашып, шунчалык биз сүйүнүп, абдан чоң маанайда, чоң мындай бир натыйжада болуп өтүп атат. Эки элдин бири-бирине болгон өнөр, кол өнөрчүлүктүн буюмдарын көрсөттүк. Биз өзүбүздүн килемдерин, саймаларыны, курактарын алып барсак, алар бизге шырдагын, кийиздерин алып келип, ошонча эки элдин маданий артисттери, маданий кызматкерлердин концерттерин өткөрүп, ушундай бир жакшы натыйжада быйылкы жылдын ушу президентибиз тарабынан жарыялган ушул бир ыйман, адеп, маданият жылынын чоң иш-чарасы болуп өттү. Бардыгыңыздарды ушул Баткен облусунун Кадамжай жергесинде кош келипсиздер демекчибиз. Биздин кыргыздарда Кыргызстандын жети дубагына, чет өлкөгө барыштабай арзуу кылышат. Мен ойлоймун, ушул жети дубагын ичинен Талас облусуна ысык көлгө барууну эңсемеген элибиз болбосо керек. Себеби Талас жергеси өтө ыйык жер. Бул жерде биздин манас атабыз жердеген. Ошондой эле бүтүндөй дүйнө жүзүнө кыргыз элин тааныткан Чыңгыз Айтматовдун кичи мекени. Ошон үчүн сиздер менен биз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин атайын сиздерге чоң саламын билдирермин. Мен айтымдын орун басары катары дагы бир жолу биздин жерге куш келипсиздер демекчимин. Дайыма асманыбыз ачык болсун, ден соолукта болуңуздар, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Урматтуу Азият шаболотуна сиздер ушу алыскы Талас областынан келип, биздин Баткен областына келип, биздин сыймыктуу коногубуз болуп, мына 2 күндөн бери биздин областыбызда өзүңүздөрдүн ушу Маданият министрлигинин иш-чарасынын алкагындагы ушу биздин Баткен областына иш тажрыйбаңыздарды, концерттик программаңыздарды биздин элибизге тартуулап, ушундай келгениңиздер үчүн биздин Баткен областынын жалпы калкы, ошолордун ичинде биздин ушу Кадамжай районунун калкы дагы сиздерди ушундай күтүп жатабыз. Биз сиздерден абдан ыраазы болуп, ушунчалык көпчүлүк келип, жамаатыңыздар менен биздин элге келгендигиңиздер үчүн сиздерге чоң-чоң ыраазычылык билдирип, ушу биздин элибиздин атынан жалпы эле Талас областынын элиге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде дайым ийгилик болсун, бала чагаңыздар менен тынч болуңуздар. Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева. Мына сиздерде 2 күндөн бери маданият күндөрүн өткөрүп, азыр ушу сапар тартуунун астында салтанаттуу кечки сый тамакта олтуруп атабыз. Келген максатыбыз бул ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында эки облустун арасындагы маданият күндөрүн өткөрүү болчу. 2-3 августта Баткендик туугандар бизге барып, өнөрлөрүн тартуулап, коло өнөрчүлүктөрүн көрсөтүп келген. Ал эми биз кечеден бери Таластын болгон асылдуулуктарын, баалуулуктарын алып келип, Баткен областынын калкына тартууладык. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушул маданият күндөрүн эмес, жумалыктарын өткөрүү эки элдин ортосундагы ынтымакты, байланышты жана тажрыйба алмашууну
күчөтөт жана элдин бири-бирине жакындашуусуна шарт түзөт деп. Ошондуктан жалпы Баткен журтуна кааларым эли журтубуз тынч болсун, аман болсун, ар дайым жакшы гана ийгиликтердин үстүндө бири-бирибизди каттап жүрөлү. Сіздерге оомат, жылооңуздарда дайыр кызыр коштор бере берсин.